Мына ул ширеңкенин учундагы күкүрттөй болгон кичинекей зат алардын тагдырын талкуулады. Азаттык плюс бул берүүдө спайс жана башка синтетикалык баңгизаттарды колдонуп, туңгуюкка кабылган жаштардын тагдырын көрсөтөт. Эти наркотики очень страшны. Зависимость стопроцентная. Случайлар болгон, мен бир больной болгон, ошо баңгизатты колдонуп алып, 5-чи этаждан секирип кеткен да. Өзүң эмне болгонун билбей калчын да. Кадимкидей эле отургандай эле болосуң, андайын өзүң билбейсиң эмне болгонун. Бул вирус аябай жаман. Бир киргенден кийин ал эч качан эч жакка кетпейт да. Отурат. Азыр өкүнөм. Азыр ушунун баарын кылган өкүнөм. И это страшно. Очень страшно. Сүйүнүч кооздо. Өзүмдүн чоң байкелерим менен чогуу жүрүп калдым. Анан ошолор сунуштап калды мага. Көрбөйсүңбү деп. Анан мага кызык болду ал нерсе. Анан мен барып алар менен биринчи жолу көрдүм да, колдонуп спайсты. Биринчи жолу чынында мага жаккан жок биринчисинде. Өлө кыйналдым, куздум, башым деңгирип катуу ооруду аябай. Бар үй бүлөдөн эле тарбияланып өскөн, эл кийбеген нерсени кийип, эл көтөрбөгөн телефондор көтөрүп, бар үйдөн эле тарбияланып чоңойгом. Кийин билдим мен ата-энем, атам рекет менен жана баңгизат менен иштеп жүргөн сатып. Ал кичик кезде болсо ошол атам башка бирөөнүн колун кармап кеткен да. Ата-эненин мээрими, тарбиясы жетишпей калды, ошол болду го деп ойлойм да. Ошол учурда мен туура эмес балдар кошулуп, анан ошондо эң биринчи өзүмөн улуу байкелер сунуштаган, колдонуп көр. Анан жеңил ойлукка салып, ойлонбостон ошо баңгизат колдонуп, эң биринчи ошол 8 класс кезимде. Бул наркотик экиге бөлүнөт да. Бул жеңил жана оор деп. Бул жеңил наркотиктер марихуана, спайс. Акыркы ушу 3 жыл болду синтетический наркотиктер аябай көбөйүп кетти. Бул күчтүү баңгизаттар синтетическийди химиктер жасайт өзүлөрү. Составтарын жакшы билет, ал нерсени кустарное производство деп коет, үйүндө эле ваннага жасап коюш мүмкүн да. Официально жок, только нелегально жасашат да. Анын составын билиш аябай кыйын. Алар айтышты да, жакшы бир нерсе аласың депчи, кандай айтсам, кайф деген сыяктуу нерсе бар го. Ошондой аласың дегенде мен дагы кызык болду. Анан дагы бир сыйра дагы көрдүм, колдонуп. Анан ошондо кичине башкача жейси өрдү да мурдакка карагандачы. Мурдакка караганда мурда кыйналсам мусунда анча кыйналган жокмун да. Ошол кайф деген нерсени сезе баштадым. Адатка айланып баштады. Уже көнүп алгандан кийин акырындан жумасына 1 жолу, 2 жолу колдоно баштадым. Дос балдар менен эле жүрүп эле ошо чоң байкелер бизге алып келип берчү. Анан отуруп эле көрөрчүбүз. Андан кийин ал байкелер да уже бизге алып келбей баштады ал нерсеничи. Аны бизге уже бекер бербей сата баштады. Ага акча табыш керек болду. Ал жөнүнөн акча эмес, биз үчүн ошол кезде кыйын болсо ал акчаларчы. Жакшы эле байке. Телефондорубузду сатып, ломбардка коюп, ошол нерсени алып анан моңкубузду кандырчубуз да. Чеккенде мындай ощущение болот экен да, мындай. Ошол жанакы башыңан өтүп аткан проблема, жанакы эмелерди унутуп, мындай
денең бошоп, жанагындай стрессовый абалдан чыгып, анан ошентип үйгө бара келбей баштады, органостройкаларга барып чегип баштады. Анан окууну чытап, окуудан чыгып кеттим. Кээ бирөөсү биринчи колдонгондо уктап калышат. Ал болсо өзүнүн дозасынан зависит этет да. Кээ бирөөсү болсо жиндүү болуп эле көчөдө жүрө беришет. Эч полный өзүнүн контролун жоготуп коюшат. Такыр эле жиндүү болуп калышат да мындайча алдындачы. Бул спайс болсо бери дегенде эле 4 саат, же 8 саатка чейин иштейт. Спайс колдонгондо өзүң эмне болгонун билбей калчумун да. Кадимкидей эле отургандай эле болосуң, андан өзүң билбейсиң эмне болгонун. Бир убакта турасың, аякта эмне болуп калганыңды, ал жерге эмне болуп барып калганын эчтеке билбейсиң. Туруп эле башың ооруйт эле катуу. Көп кузуп калганда бирде жүрөгүм айланып эле эчтеке тамак жегим келбей эле, бир тамак жесем эле кузгум келип. Спайс чегип алып, колдонуп алып, кафеге кирип, башаламаны салып, өзүң действияңды билбейсиң да, кандай кылып, эмне кылып жатканыңды өзүң билбейсиң. Бүт ичиндеги нерселерди талкалап, башаламанды салып, анын баары болсо өзүңүн памятиңде жок да, эсиңде жок. Кафеге кирип эмне кылыпсың ошо? Кафеге кирип, мушташып, жак-бак талкалап, сөгүнүп, кусуп. Бул адам өзүнүн контроль ала албай калат. Башка мирге кирип кетет да, мындайча өзүнчө эле инопланетян болуп калат да. Вроде ойлойт, мен жакшымын, сонумун депчи, бирок ал ойторо эмес. Себеби жанында жүргөн таза киши, ал тиги баңгизат колдонгон кишини караса, көзү мындай стеклянный болуп калат да. Даже денесин сезбей калат. Жыгылып калышы мүмкүн, этаждан учуп кетиши мүмкүн, көздөрүнө бир неме көрүнүшү мүмкүн, кулагына бир неме айтышы мүмкүн бирөөлөр, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Керек болсо бирөөнү деле өлтүрүп коюшу мүмкүн, же өзүнө кол салышы мүмкүн. Случайлар болгон, мен бир больной болгон, ошо баңгизатты колдонуп алып, 5-чи этаждан секирип кеткен да. Ал ойлоп тур да 1-чи этажмын деп. Насыпайдан баштап бардыгычы. Ошо Насыпай аркылуу эметип атанан ошого жетишет. 16 жаштан үйдөн уже алар да башка нерсени колдонгусу келе баштайт. Ошого просто зависимый болуп калган, просто жөн эле бир ырахат алыш үчүнчү. Эми ошо менен жүргөн балдар ошо переходный возраст болчу, анан тиги чоңдор колдонгонун көп деле көрчү эмеспиз да. Спайсты колдонгондо эмне болот? Жүрөктөрү лакылдап башташат, жүрөк системасын, жүрөк кан тамыр системасын бузат, акыл эстин өнүгүүсү токтойт, мээнин клеткаларын өлтүрөт, нейрондорду өлтүрөт, боорду өлтүрөт. Эркектер деле тукумсуз болуп калышы мүмкүн, кыздар оорулуу балдарды төрөшү мүмкүн, ушундай. Азыр мисалы үчүн эми жаш кезинде азыр билишпейт, жаштык убагында билишпейт да, анан акырында отуруп булар эмне болот? Кыз мисалы үчүн балалуу болгон күндө дагы ичинде жанагындай өлүк балдар болуп калат, баласы өлүктөр өлүп калат, же болбосо өнүкпөй, андан ары өрчүбөй өлүп калат. Шаарга качтым. Шаарга качып, жана чогуу наркотик колдонуп, баңгизат чегип жүргөн байкелердин үйүнө келдим. Бияка келгенде уже кандай десем, менин эрким, эч ким кой деген эч ким жок. Анан күнүгө кечинде
тааныштар аркылуу таап ошентип өзүм билбей калдым да кандай ошол привычка болуп калганычы. Мага алып келип берген чогуу чегип жүргөн байкелер уже эметип баштады. Жок, менде жок, акча таап кел, чогуу сатып алалы депчи. Жеңил акчанын тапкан амалын издеп, ар кимди алдап, кыздарга чалып, акча берип турчу деп алтындарын, сөйкөлөрүн, шакектерин ломбардка таштап, телефондорун алып ломбардка таштап, акырында уже мага эч ким ишенбей, мен адамдын ишеничине чыктым. Основной почта менен келет. Заказ кылганда интернет менен заказ кылат. Азыр почтаны да аябай күчтөтүп каратып атабыз. Заказной почта менен келет, же биздин кыргыз почтасы менен келет, Голландиядан келет, же Кытайдан келет, ошондой. Мисалы, кийинки жылдары болсо ошо биз байкагандан баштап Казакстандан келе баштады. Анан ошого берилип, ошол мен алектене баштадык да, мындай сатып, ошол байкелер бизге через WhatsApp эле мындай досум бар болчу, ал мурдатан бери колдончу экен да. Анан ошол досум менен чогуу жүрүп эле, жанында эле жүрүп, бир жерден алып бир жерге алып барып таштап койчубуз. Анан ошентип алардын жанында жүрүп уже мен да ошентип мага через WhatsApp Кыргызстандын номери эмес да, точночу. Ошол WhatsAppка кошуп берип, ошол мен өзүмчө иштей баштадым да. Например, мисалы үчүн бир дом бар болчу. Ошо домдордун жана подвал барго, ошо подвал жактарына коюп салышчу ичине мындай ачык эмелергечи бирдеке менен жабып, бактардын астыларына казып, билинбеген жактар коюп койчу да. Мен да ал жактан алып кайра бир жака таштап койчумун. Анан ошол таштап койгонума ошол жаңы досума акчаларын берип койчу да. Ошол долялашып бөлүшүп алчубуз. Же болбосо ошо Спайстан берчү бизге. Ошо интернет менен эле жумушка алат. Жумушка алганда да жанагы паспортко сүрөткө тартып алып, анан уже жумушка алдым деп тиги мисалы жаш бала болсо билбесе, мисалы курьер деп коет, фото курьер деп, ошондой атайын ушу жанакындай немелер менен реклама кылып баягы жумушка алынат, күнүнө мынча сом табасың, аябай көп болот да. Мисалы бир закладкасы 200 сомдо эсептелет. Анан элестеткиле, азыркы жаш балага закладка кылганы, мисалы 10 чактыны кылса уже 2000 сом болуп атат. Анан 16-17 жаштагы 2000 сом деген көп эле акча да. Ал мындай оңой деп ойлогону менен бул зато кылмыш кылынып атат да. Алар ошону түшүнбөй атат. Бул уже кылмыш. Бир жолу Китайда телеп чечтик да, алган жерден тигилерге жеткирбей өзү эле колдонуп кол депчи. Ошо колдонуп аткан жерибизден бизди кармап алган да. Экөөбүздү кармап алып, ошол жерден аябай катуу сабаган да. Коркутуулар болгон, сен жашаган жериңди билебиз, сенин жөнүндө бүт баарын билебиз, өлтүрүп кетебиз. Ошо айда жоктун айынан эле ошол жакка чейин иштеген. Ошондон бизге да эчтеке да бербей алганда долячы. Биз балдар болуп ошол чегип жаткан жерден милициялар, органда милициялар келип кармап бизди. Ошол учурда аябай апамдын кыйналып атканын, ушундай баласы ушундай болуп жүргөнүн көрүшүн каалаган жокмун да. Аябай милициялардан сурандым, кой бергиле апама чалбагыла деп. Анан мага предложение кылышты да, сен кимден аласың, ошол кишини таап бер, сен кой бересиң, ата энеңе чалбайбыз деп. Анан мен ошол кимден алган кишимди барып көрсөтүп бердим. Андан кийин мен кой беришти.
2017 ошо биз бака үйрөнүп билип кандай болот эмне болуп ошо бир эки үч киши эле иштеп неметип атканбыз да. Азыр болсо ошо отдел түзүлүп ошо менен жалаң иштеп атат. Анан 2017 ошо 2 кылмыш топ кармалган болчу. Алардын ошо колунда турган 4 адам камалган. Бұл эмне болуп атканын мен таң калып атам мен. Азыр үчүнчүнү тапсатармы? Мейли. Общий баңгини эсептеп келгенде 2000 доза, 2800 ошондой доза сатканга даяр баңгиси бар болчу. Синтетика баңгиси. Андан кийин экинчи кылмыш топту болсо ошо 17-жылы кармалып, ошондон эле чогуу мурда бири-бирин тааныш экен. Ошолор баштап алардан болсо ошо почта менен 500 грамм келген. Алар бүтүп атканда биз ошо алып калдык да, алар кармалгандан кийин анан почтасы келди. 18-жылы 6 магазин кармалды. 6 магазин жабылды деп айтсак болот да. Бишкекте бул жерде ошо организация болуп өткөн жылы 14 киши камалган. Наркоман с 25-летним стажем в своей жизни перепробовал все. Но, что бы хотелось сказать, самое страшное... 25 жылдык тажрыйбасы бар баңгимин. Жашоомдо баарын колдонуп көргөм. Бирок айтарым, эң коркунучтуусу синтетикалык баңгизат. Соль сыяктуу баңгизат абдан зыян. 100% көз каранды кылып коет. Мен аны колдоно баштаганда 5-ийнеден кийин эле жашоомдо колдонгон баңгизаттардын ичинен эң коркунучтуусу экенин түшүнгөм. Эгер сен муну колдонсоң тез арада өлөсүң деп мээң сага белги берет. Бирок артка кайтпай турган учур келет. Бул коркунучтуу баңгизаттын кумарын татып алдыңбы, ошол чектен өттүңбү, болду, бүттү. Адам өлүп калышы мүмкүн. Мында эч кандай рахат жок. Мисалы, мен 2 грамм соль сатып алып, батирди бир нече суткага ижарага алам. Түнү менен бирөө аңдып жүргөндөй эле сезе берем. Бул кайф эмес. Мисалы, героинди сайынсаң жок дегенде оруну басат. Ал эми муну дайыма сайынып туруш керек. Ушунун айынан кан тамырларымдан айрылдым. Кесип салышты. Бул абдан коркунучтуу. Муну эч нерсе токтото албайт. Апаңдын көз жашы да токтото албайт. Через все и идешь дальше. Метамфетамин çok tehlikeli bir madde. Метамфетамин абдан коркунучтуу зат. Героин кокаинден да коркунучтуу. Героинди бир ай колдонсоң көз каранды болбошу мүмкүн. Ал эми метамфетаминди 3 жол чексең болду. Көз каранды болуп каласың. Аны чеккенден кийин көз ирмебей жүрө бересиң. Мен 10 күнгө чейин жата албайм. Оозуңа даам ала албай, эч нерсе жебей каласың. Ата энең, туугандарың, балдарың эсиңден чыгып, сезимиң жоголот. Эч кимди көргүң келбей калат. Жашоодон кабарың жок. Баары бир болуп жүрө бересиң. Андан кийин өзүңдү коерго жер таппай, куткарууга жол таппайсың. Метамфетамин бир гана жыныстык катнашка таасир бергенсийт. Бирок көп убакыт уктабай жүргөн үчүн сүйүү, коркуу, бактылуу болуу деген сезимдердин баарын жууп салат. Mutluluk olsun. Bu duygularını yitiriyorsun. Шизофрения. Ну, через эту стадию все начинающие, наверное, проходят. Я разобрался. Баңгизатын жаңыдан колдоно баштаганда баары шизофрения оорусуна кабылгандай болсо керек. Мисалы, мен үйдүн ишин чачып, жок эле нерсени издей бергем. Колдун тактайларын талкалап, муздаткычты оодарып, шкафтарды айтор, бардык нерсени талкалап издегем. Азыр албетте мындай кылбайм. Бул бир деңгей эле. Бирок артка кайтпас чекиттен өтпөш керек. Андай учур жакын эле болот. Анын кереги жок. Абдан коркунучтуу. Страшно. Вирусту өлтүрүш аябай кыйын да. Мисалы гепатит деп коет го, гепатит А, Б, С деген аны анализ кылсаң чыга берет. Ал аны өлтүрүш кыйын да. Бул баңгилүү затты да колдонгондо бул вирус да. Ал уктап жатышы мүмкүн да. Анан бир себеп менен кайра өтүшүп кетиши мүмкүн да. Ошондой нерсе эгер бир жолу колдонсоң, уже ал кишиде вирус бар. Аны чынын айтканда, мен өзүм нарколог болуп 22 жыл иштейм, аны ушу чыгарыш
чыгара албайсың негизи. Ал отурат. Отурганда да ар бир клеткада отурат да. Памятьте отурат да, акыл эсте отурат. Аны муну подавлять этип койсо болот. Өз врач эмес, адам өзүнүн аң сезими менен. Себеби адам баңгизат колдонгондо аң сезим мисалы 180 градус болобу, 360 градус болобу, бир 350 градус болуп калат да. Аң сезим мындай кыскарып калат. А эмоциясы болсо чоңоюп калат да. Бул вирус аябай жаман. Бир киргенден кийин ал эч качан эч жака кетпейт да. Отурат. Синтетика баңгизат кийинки жылдары аябай көбөйдү. Анткени мисалы героиндин 1 граммы 10 жолу колдонсо болот. Ошо 1000 сомго 10 жолу баягы ийне сайынып, анан баягы венага киргизип, өзүнчө мындай барьер сыяктуу болот да. А синтетика болсо употреблениясы мындай немеси жок болуп, ошо биздин жаштар аны түшүнбөй эле баягы колдонуп неметип атат, бирок ички организмдин баары тең такыр эле неметип салат да, кургатып өлтүрүп салып атат. Көбөйгөн себеби арзандоо болуп атат. Героинге караганда арзан болуп атат. Мисалы 1 грамм, 1,5 граммды азыр 1300 сомдон же 1,5 сомго чейин сатып атат да. Ички органдагы эң негизгиси бул мээге таасири жаман да. Мээге эмес, бүт нервный клеткалар десем туура болот да, бүт денеде болгон нервный клеткалар. Таасири возбуждение берет. Болгон мээдеги гормонолду чыгарат көбүрөөк. Анан кийин канчалык көп чыккан сайын ошончолук адам кыйналып калат да. Себеби болгон запастын баары чыгып кетет да. Анан жетишпегенде анан кайра ошо мээ сурайт да. Дене сурайт. Дене чимден иштейт? Биздин нервный клетка полностью бар да денебизде. Ошо нервный передачамыз баары бузулат. Гормоналдык система тоже баары бузулат. Ошол себептен дене сурайт да. Бирок акыл айтат да, болбойт, колдонбой эле коеюн дейт. Но кыйналган үчүн айла жок, колдоно баштайт. Бир эле жолку чегүү ошол адамдын өлүмүнө алып келип коюшу мүмкүн. Бир эле жолу чегүү менен ошол бала ата энесинен, бир туугандарынан бул жарык дүйнө менен кош айтышып кете бериши мүмкүн. Ошон үчүн бир эле жолу колдонуу же болбосо ошол адамды баңгизаттарынан көз карандылыкка алып келиши мүмкүн дагы. Анан ошол бала эгер тирүү калган күндө дагы келечегин кең болбой калат. Келечегине балта менен кыя чапкандай болуп калат да келечеги. Атам айтсам мен контроль этип койду да. Башка бирлөрдүн аталары мисалы апаң сөзү сага айтса да кулагыңа кирбейт да. Атаныкы деген кандай айтсаң, атаныкында эме мыйзам сыяктуу, бир айтса ошону уга тургандай болупчу. Апаң айтса апаң эмеси кулагыңан чыгып кетет да, бир жагын уксаң дагы макул деп туруп. Балким ошо ата жагынан да болушу мүмкүн. Атаң барбы? Атам бар, бирок каякта экенин билбейм. Мен ойлойм ушул мен ушундай жолго барып калганыма да балким атамдын дагы эмеси тийип калдыбы депчи. Анткени уядан эмне көрсө учканда ошону атам ушундай рекетчилик менен, баңгизат менен иштеген баңгизат менен алектенгендигин үчүн балким мага кесепет тийип калды деп.
синтетикалык наркотиктерди, ошол эле спайсты жана дексемди ошол эле жакшынакай эле толук эле үй бүлөдөн болгон эле балдар баардык ата энеси камсыздаган эле жакшынакай эле камсыздуу болгон жакшы жерлерде иштеген эле балдар, ата энелердин балдары эми булар көбүнчөсү жанагындай бирин бири туурагалары келет. Экинчиси түнкү клубтарга барышат, ошол жерден көп колдонулары мүмкүн. Көчөдөгү балдар, ата энеси жок балдар, аларда көбүнчөсү клей тагындар көп кездешет. Ал нерсени сабап немеге салып кереги жок да ал нерсечи. Аны сабасаң ал огош бетер ызаланып кайра ошого барат да ал чын. Анда көрө аны мындай сөз менен түшүндүрүп, ал жактан алыстатканга аракет кылыш керек да. Мындай сабасаң по-любому толук жок ал нерседенчи. Баңгизатка байланып калган себептери бул биринчи тукумдан зависит экен да. Тукум деген кандай? Тукум чоң бир проблемасы болсо, ошол өтүшү мүмкүн да. Тоже алкоголизм деп коет, ал дагы предрасположенность деп коет да, андан өтүп кетиши мүмкүн. Экинчи себеп бул тарбиядан экен да, кандай тарбияласаң. Тарбия эң маанилүү нерсе экен да. Кандай баланы тарбияласаң, ошондой болот экен. Баланы негизи караш керек экен да. Эмне кылып жүрөт, кантип жүрөт, жок дегенде күндө кечинде столдо отуруп тамак ишип атканда көздөрүн караш керек, сүйлөгөндөрүн караш керек да. Кээде балдар мындай жамынып, качып, көздөрүн ката баштайт да. Антсе бул бир нерсеси бар да, мындайча айткандачы. Эле спайстан чыкты. Жакшы кой берет. Акырындык менен болсо да сатып алышпай эч кимге билгизбей. Ал нерсени такыр эле жок кылыш керек, ошол бүт караш керек да ошол нерсеничи. Сырбай. Азыркы закон боюнча жазасы кичине баягы далилденип баары неметкен болсо, ошо 5 жылдан 15 жылга чейин кесилип кетет да. Мурунку кодекс боюнча болсо, ал деле ошондой, баягы 3 жылдан баштап 7 жылга чейин же 10 жылга чейин кесилген. Жаштарга ошо айтып кетет элем, угуп калсаңар, же мисалы чегип атканын көрүп калсаңар, же ошол жерден баягы реклама жарыя сыяктуу кылып мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, же баягы ошо интернет тармактарынан бирден ошондой нерселерди көрсөңөр эле, ошо бизге маалымат берсеңер, биз ошондон кийин уже иштей беребиз. Нужно людьми, я себя обокрал, я воровал саму себя, я обокрал себя. Адамдарды аяй билиш керек. Мен өзүмдү өзүм уурдадым. Айланамдагы жакшы адамдарды көргөн жокмун. Себеби мен такыр башка нерсе менен алек болчумун. Мен жашоомдогу рахатты уурдадым. Мен азыр бул жерде эмес, Таиланд, Вьетнам же башка бир жерде болмокмун. Мен өзүмдүн азыркыдай колдон түшкөн кейпимде эмес, дүйнөнү көрсөм болмок. Эгерде чөйрөңөрдө баңгизатты татып көрүүнү сунуштаган досуңар пайда болсо, дароо артка тээп, аны менен эч качан байланышпагыла. Такого друга сразу разворачивать в жопу пинком и никогда больше с ним не иметь никаких отношений. Аракет кылып атам азыр мен чыдаганга, бирок бир кандай сыйкыр эле болуп кетпесе, бир дамын тапып, уже бир мындай берилип кеткенден кийин чыдаш кыйын эле болот. Азыркы убакта ошо айылда эле стройка менен алектенип атам. Ошо убагында окууну чыдап, билим албай калып, ошо туура эмес убактымды колдонуп, туура эмес балдарга ошол убактымды өткөзүп койгонума мен аябай өкүнөм да. Эгерде ошол нерсеге алектенбегенде балким азыр таксист болбой
балким чоң окуу жайда окуп, балким ошо окуган бааларым бар, бүткө 5 болуп, убагында мен жакшы окуучумун. Просто ошондон кийин бузулуп кеттим да. Балким келечегим башкача болмок. Азыр эле кеч эмес, просто дальше окугум келбейт да менчи. Ал нерсени колдонбой эле койгон жакшы дейм да. Анын артып по-любому жакшылык алып барбайт да. Бир күн болсо бир күнү по-любому жаман жакка алып барат ал нерсе. Бир кичинекей ырахат алуунун ордуна аны колдонбой эле койгон жакшы.